Кечеги Каргашалы окуяда аялы каза болуп калды, күйөөсү өлтүрдү. 20 жылдыктын айынан бир арам бир ыплас бир 20 жылдыктын 20 жылдыгыңыз кейин деп деле айта берем мен. 10 жылдыгыңды да урганым жок, 20 жылдыгыңды да урганым жок. Мен ойлойм да мынандай жерде бир ыплас 10 жылдык 20 сөзсүз арак шарап болот да. Ошонун ошо баягы ичкилик мас болуп калган, анан ошол жерден анан бир ыплас бир арам зына болгон менин оюмча. Анан кийин жөндөн өлтүрбөйт да, жөндөн эле барып эле катынды ата берсин. Салам тугандар, мунугу жерде Бауыржан деген тааныйсыңар, элдин баары тааныйт. Бул кече жана өлгөн тууралуу келин жөндө эфиринде элдерге мындай маалымат берип атат. Бул классташтары менен барганда дейт. Анан бул сол болгон эмес дейт. Классташтарын айтоор бердиби дейт, ушундай деген бир сөздөрдү айтып атат. Ошон үчүн эри өлтүрүп койду дейт. Бул классташтары менен арам ишке барды деген нерсени айтып атат. Мен ушул Бауыржанга айтамын. Бауыржан, сен көзүң менен көрдүңбү? Классташтар менен арам ишке барганын. Же шамгармап турдуңбу? Сен билбей туруп, неге сен жалган маалыматты берип, арам ойлоп атасың? Сен кимсиң? Сен мурун ким элең, азыр дагы кимсиң сенчи? Сен эч ким эмессиң. Сен бир өзүңдүн кара башыңды бага албаган бир итсиң. Сенде эркектик деген мындай намыз, гурур жок сендечи. Сен жашың 40ка барып атат. 40ка чыккан эркектерди көрүп атамын. Чөткө семьясын сонун багып, үй бүлөсү менен сонун убактысын кетирип атат. Бизнес кылып атат, фура айдаганы бар, Кытайга каттаганы бар, Россияга каттаган сонун жигиттер, даже сенден кичинекей балдар семьясын багам деп жолдо жүргөн эркектер жүрөт. Өзүнүн намызын, гурурун жерге таштабай жүрөт. Ошолордун ордунда сен эркек эмессиң. Мен ал эркектерге мен сени эч качан салыштырбайм, ушуну бир билип койгонуң да. Сенде мүчө барбы жокпу билбейм. Сен өзүңдүн кара башың деп алчы. Сен кимсиң? Сен аял жөнүндө арам ойлогудай сен ким болуп калыпсың? Тыртайган арбак десе, тетереңдеген нары десе. Бир тыртайган, бир тетереңдеген бир арбак жаның бар дагы тилиң болсо, Сен алдыгы арам иш кылып атканда, классташтары менен арам иш кылып атканда шамгармап турдуңбу сен, алдыгы жакта апасы, ата-энелери, тууган уругу боздоп чыгып атат. Мен кызым жөндө арам сүйлөп чыкпагыла, арам жөндө көп нерселер чыгып кетиптир деп суранып атат. Анакта эне сыздап атат. Сен эмнеге алдыгын деп сүйлөп атасың? Сен эфир записиң таркап кетиптир. Ненормальный крыша. Тетереңдеген арбак. Сен биринчи өзүңдүн кара башыңды багып ал. Уктуңбу? Сага семья багыш эмес. Сен бир бала багышты билесиңби? Аял эмне экенин билесиңби? Bir balanı bagып ал дагы, анан кийин сен сүйлөгөнүң кара башың деп дей албай жүрөсүң. Сен эркек болгонуңдачы чатка семьяны курат элең, балалы болот элең, жашайт элең. Менеттериң менен иштейт элең сенчи. ТикТокто батылдарда жүрбөйчү. Эркек деген иштейт. Туалет казабы, жер казабы, башка иш кылабы, эркек деген иштейт. Эркектин гуруру ушуда турат, уктуңбу? Сен өзүңдү эч качан эркек мен родной деп ойлогой, уктуңбу? Сен мындай ал эркектерге сен тең келбейсиң. Уктуңбу? Оозуңду түздөп сүйлөгөн, уктуңбу? Тыртайган арбак десе.